Кече Бишкектеги номер 56 мектепте 2 окуучудан коронавирус табылып, 5 класстан 11 класска чейинкилер онлайн окууга таркатылды. Бүгүн номер 62 мектептен 1 мугалим менен 1 окуучудан илдет катталып, аталган мектеп дагы толугу менен 24 декабрга чейин эшигин жапты. ЦГСМдин предписаниясынын негизинде балдар онлайн окуп жатышат. Азыркы учурда балдардын акыбалы жакшы, бардыгы менен байланышып турабыз. Азыркы учурда орто жакшы деп жатышат, медиктерибиз карап атышат. 56 мектептин кенже класстарынын имараты башка болгондуктан окуу режими өзгөргөн жок, бирок калаадагы бардык мектептерде карантиндик режимди сактоо талабы күчөтүлүүдө. Жаңы жылга карата массалык иш-чараларды өткөрүүгө тыюу салынган. Бул арада министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов январь айынан тартып коронавирустун жаңы омикрон штаммы биздин өлкөгө дагы келиши мүмкүндүгүн айтып, элди эмдөөдөн өтүүгө чакырды. Биз январдын орто ченинде коронавирустун жаңы омикрон штаммынын пайда болушун күтүүдөбүз. COVID-19 инфекциясынын күчөшү ыктымал жана ага чейин жарандар эмдөөдөн өтүүгө үлгүрүшү керек. Өнөкөт оорулардын болушу эмдөөгө каршы көрсөткүч болуп саналбайт. Тескерисинче, жарандардын бул категориясы тобокел топко кирет жана алар биринчи кезекте эмдөө жасатышы керек. Америкалык окумуштуулар коронавирустун бул түрү мурдагыга салыштырмалуу жеңил өтөөрүн, ошого карабай бат жайлуу жана башка оорулардын козголуусунан улам өлүмгө жеткирбейт деп кесе айтууга болбойт экендигин билдиришет. Илдеттин симптомдору баш оору, тамак кычышуу, чарчоо менен коштолуп, жаш балдарда өзгөчө майда бүдүрчөлөр байкалууда. Коронавирустун бул түрү бизде каттала элек, бирок коңшу өлкөлөрдө, айрыкча эң көп каттан болгон Россияда ылдамдык менен жайылууда. Европалык изилдөөчүлөр омикронго Pfizer вакцинасынын таасири 40% төмөн экендигин айтышкан. Мындан улам министрлер кабинети чет өлкөдөн келген жарандарга көзөмөлдү күчөтүүнү тапшырды. Чет элдик жаран болобу, Кыргызстандын жараны болобу, ПЧР оң белгиси менен келген жаран болсо, сөзсүз түрдө ошол алгоритмге ылайыктуу обсервацияга жиберилет. Эгерде симптомдору оң, өтө оор же болсо орточо оор болсо абалы, анда алар госпитализацияга жиберилет. Коронавирустун кандай штаммы тарабасын аны кабылдоо адамдын организминен көз каранды. Иммунитети күчтүүлөрдө жеңил өтөт, андыктан дарыгерлер эмдөөдөн өтүп кошумча иммунитет алууну сунуштап келет. Калкыбыз паникага алдырбаш керек. Бул ошол эле SARS-CoV-2-нин эволюция процессинин алкагында жүрүп жаткан жаңы варианты. Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунда дагы ошол азыркы вакциналардын курамына өзгөртүү киргизиш керекпи же киргизбеш керекпи, бул изилдөөлөрү дагы ал жерде жүрүп жатат. Бирок алар азыр тастыктап атат. Ушул азыркы бар вакциналар менен калкыбыз вакцина ала бериш керек. Бул дагы ошо калктын арасындагы коллективдүү иммунитетти калыптанууга өзүнүн салымын кошот. Айрым окумуштуулар бул пандемиялык абалдын соңу болуп калуусу мүмкүн деген божомолун айтууда. Франкфурт на Майне лабораториясында тартылган омикрондун сүрөтүнө ылайык сырткы түзүлүшү мурдагылардан анчалык айырмаланбайт, бирок ички түзүлүшүндө зыяндуулук азыраак экендиги байкалган. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму бул тууралуу пикирин ачыктай элек, азырынча ийгиликтөө жүрүп жаткандыгын кабарлаган. Омикрон болобу, дельта болобу, коронавирустун бардык түрүнө бирдей эле саламаттыкты сактоо министрлиги социалдык аралыкты сактоо керектигин, маска тагынып жана эмдөөдөн өтүү зарыл экендигин эскертүүдө. Жулдуз Капарова, Равшан Тойчиев, 7 канал, Бишкек.